меймандар, урматтуу меймандар, мен şu elderim, мына мурун 2 жыл мурун ушул үйдү куруп атканда баардыгыбыз качан бүтөт, качан неме кылат, анан Гүлнара Сагынбаева деген эжеке келгенде бул кел эле кетип калат деп айтканбыз баардыгыбыз. Оюбуз ошондой болгон. Мынеке ошо Гүлнара эже экөөбүз классташ болгонбуз, классташ эле экөөбүз тең экенбиз. Анан ошо келгенде Абдыманап деген ушул үйдү бүтүрүп койсом, мен эч кандай арманым жок эле ушу 2 баласы менен дегенде биз макул болуп, эл чогулуп, фундаментин куйганда, фундаментин куйганбыз, биринчи эмесин биз таштаганбыз. Мына Турдубай аке баш болуп бардыгыбыз эл журт, мына айылдагы кыздарыбыз дагы бизге оокаттан, тамактан ташып келип турган ушу өлмөсүн бүтүп келсин деп. Мына ошондо көбүбүз ишенбей койгонбуз, көбүбүз ишенгенбиз, качан эле бүтүп кетчү эле, бүтпөй калчу эле деп. Мынеке ошого мына Кудай каалап, мынеке 2 жыл мурун башталган үй мына бүгүн Кудай кааласа мына жаркырап бүтүп турат. Ушул үй өлмөс. Мынеке ошо менен бирге мына үмүттөгөн кызыбызды турмушка узатып атабыз ушул үйдүн бүтүшүнө. Ошо өлмөс үйүң ак жолтой үй болсун. Дайым ушу балдарың да жакшы болуп кетсин. Кызыбыз барган жеринен бак тапсын. Ошо күйөөнөкө тең карысын. Анан Гүлнара Сагынбаева деген эжекебизге чын ден соолук каалайбыз. Uzun ömür, daim ушундай үйлөрдү кура берсин. Анан шартка байланыштуу эжекебиз Бишкектен келе албай калыптыр. Ошол үчүн баардыгыбыз ушу Карагөй элинин атынан, От Садырдын айла үкмөтүнүн атынан ошо эжеге ыраазыбыз, баардыгыбыз. Мен азыр ушундай толкунданып турам. Ушу көптөгөн толкунданып сүйүнгөн үйүм мына бүгүнкү күндө бүтүп, элге той берип, ошондо үй той кылып, азыр ушундай толкунданып турам. Ушу элдерге рахмат айтам. Ушул Карадөө айылымдагы ушу жертештерибиз, уул кыздарыбыз баардыгы жардам берип, ушул мага жакшы үй салып берди. Анан ушуга мага Гүлнара Сагынбаевага туш кылган элдердин жетекчилерине дагы чоң ыраазычылык билдирем. Илим билим каналына, YouTube каналындагы жетекчилерге баарына ыраазычылыгымды билдирем. Ошого катары Кыздаркан, Тосмо Кыздарканга чоң ыраазымын. Ушу турмуш сабактарына тартпаса, мени ким таанымак эле. Ушу турмуш сабактарына тартып, ушул Гүлнара Сагынбаевага туш болдум. Мына ушул туш болуп, ушундай жакшына үйдү салып берди. Дагы одон башка Ош телеканалдагылар тартып, алар жардам берди. Ош Пирим жардам берди. Ош Бердибай Пиримович мага жардам кылды. Анан ушу Жети облусунун уул кыздары жардам берди. Анан бул Россияда жүргөн балдар, кыздар жардам беришти. Ушинтип ушул көп көл деген экен. Мына көпчүлүктүн эмесинде мен үйүмдү бүтүрүп, ушу азыркы мезгилде өтө кубанып ушундай турам. Тууган уруктарым деле карап турган жок. Бөлөлөрүм, тагаларым баардыгы жардам кылышты. Өзүмдүн ыкаларым ушулар баардыгы жардам кылып, мына ушул азыркы мезгилде толкунданып, той берип, ушундай сүйүнүп турган мезгилим. Ушу элиме дагы жол тайзым кылам. Ушундай жакшы элим бар экенине, айылдаштарым бар экенине ушунчалык ыраазымын. Гүлнара Сагынбаевадай ушундай Курманжан энебиздей ушундай аялдар көп болсун. Мендей ыйлаган энелер аз болсун. Ушундай аялдар көп болсо, энелер ыйлабайт. Кудай кааласачы. Карапайым эл дагы кыйналган эл дагы болбойт. Кудай кааласачы. Ушу миңнете ыраазымын, дагы силерге рахмат айтам. Бүгүнкү мына тойдун катышуучулары бүгүн мына өлмөстү чын жүрөгүбүздөн ушул От Садыр айылынын Мустапа Кулов көчөсүнүн айылдаштары сени бүгүнкү үй той майрамың менен ошондой эле кызыбыз Үмүттүн турмушка узатуу тою менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул үйүң ак жолтой үй экен. Ак жолтой болуп мына кызыбызды биринчи узатып атабыз. Кызыбыз барган жеринен бактылуу болсун. Ушул биз катары ушу биздей чоң эне чоң ата тээте тайны болсун. Иштери ийгиликтүү болсун. Үй бала менен таштай катып ошол жерде бактылуу болуп жашасын. Ошону менен бирге эле ушул үйдү салган эжекебизге Гүлнара Сагынбаевага ошондой эле ушу өлмөстүн бардык ысык суугун чагылдырып
жакшы мындай ушундай шартка алып келген биздин келинибиз Токтосуна Кыздарканга чоң рахмат айтабыз. Ушундай журналист кыздарыбыз, ушундай кыздарыбыз көбөйө берсин, элдин керегине жарай берсин. Ушуга окшогон энелерибиздин бактысы тоодой болсун. Бардык энелер бактылуу болсун, кызыбыз да бактылуу болсун. Барган жеринен жыйеним бактылуу болсун. Бакыт тапсын. Бактылуу болсун. Тойгана үйлөр болсун. Той кана болсун. Жакшы үйлөр болсун. Sizlik niyesi şu kızga ölmezke kutlusun. Kızım versin, baktılı olsun kızı. Göktü katanda yaşay versin. Ne tilese tileğine geçsin. Bu şeki valası yapsa kayıp geçsin. Көрүүчүлөр көптү көрсө көл болот, көл айланып сел болот деген мына бүгүнкү 2 жылдан берки жыйынтыкты көрүп турабыз. Албетте бул ишке чоң себепкер болгон Гүлнара Сагынбаева эжекебиз бүгүн өзү жок болуп калды. Бирок ошол күрүштү ошол эжекебиз тапшырса эң жакшы болмок. Биз алгач ушул эженин үйүнө келгенде албетте жалпы деле көрүүчүлөр билишет эженин үйү кандай абалда болчу. Бирок элдин, эженин жардамы менен бүгүн эжекебиз жакшы үйүн бүтүрүп, ак өргөсүн бүтүрүп, чоң той берип турган чагы. Жалпыңыздарга жакшы ушундай ийгиликтерди каалайбыз. Эжекебиз дагы ушул үйдөн кызын узатып турат. Буйруса кызы дагы барган жеринен бакыт тапсын. Эже небере чеберелерди багып, балпайган байбиче болуңуз. Сизге ушул үй кут. Анда эжекебизге бардыгыбыздын кол чабуулубуз менен ак өргөсүн узатып